Ташыган дайра күркүрөп, табият көркүн сүртүнөт. Булбулду туурап сайраган булактар агат тиркиреп. Кылымга берип көп жашын, кылгыртат кээде көз жашын. Кызылет кестен өстүргөн кымбат жер мага пеш ташым. Менин балалыгым тоодо өттү. Таластагы Бешташ деген жайлоодо өрөөндө өттү. Ата энем малчы болчу. Көп жыл мен 17-18-ге чыкканча алар малда болду. Андан кийин эми оор жылдар 1942 январда төрөлгөн экен. Бул согуштун кайнап турган убагы болчу. Мен эми анчалык көп аны элестете албайм. Жаш кичинекей болчумун. Бирок кийинки согуш бүткөндөн кийинки ачарчылык жылдары абдан 53-тө да кыйнап турган, балалыгыбызды дагы ушундай малдын артында жүрүп эптеп окат кылдык. Нан деген ушул чанда жебесек, айт күндөрү жебесек нан деле жок болчу. Ушу айран, сүт, тияк бияк, кара жарма, мына ушундай жашооду биз басып өттүк. Анан 50-жылы мектепке барып, Таластагы номер 1 кыргыз орто мектебинде окуп, ошол жерден 10 классты бүттүм. 1-2 жыл окууга өтө албай кыйналып жүрүп, анан жана текстиль институтуна Ташкентке өтүп калдык. Эми айта кете турган нерсе, ата эне болсо мурунураак өтүп кеткен. Ата энесиз мындайча айтканда студент болуп окуш абдан кыйын экен. Мен ар дайым ушуну эстеймин. Ташкент нандуу шаар болсо дагы жанагы малга тияка бияка ыргытып жиберген нанды кайра терип келип сууга малып терип жүрүп да окудук. Мына ошол жерде мына бүгүн бүт ушу берендер, Таластын аксакалдары бүт келип ушул жерде тозуп атат. Ушу Надырбек байке келет экен деп абдан ушу сүйүнүп, кубанып тозуп алып атабыз. Надыр экөөбүз ак индин балдарыбыз. 1 айылдан чоңойдук, 1 айылдан өстүк. Надыр менден 4 жаш кичүү экен. Мен 85-ке чыктым. Надыр чоңойгондон баштап эле окууга кетти, окуп жүрдү. Окууду жакшы окуду. Ошко кириптир, теректир болуптур деп уктук. Мында бир сүйүндүк, сыймыктанып жүрдүк. Айылыбыз менен мактанып жүрдүк, Надыр менен. Көкүрөк тартым калган жер, көзүмдүн жашы тамган жер. Аталар кайтпай согуштан армандын оту жанган жер. Балтырды тикен тыткан жер, балалык күндөр учкан жер. Кам манас жоодон кайтканда каныкей тосуп чыккан жер. Казака чектеш жаткан жер, калдайган журтум баткан жер. Жетимдик башка түшкөндө жеңи жок акын качкан жер. Ак булут калкып көчкөн жер, атактуу Чыңгыз өскөн жер. Айкөлдүн айкөл абасы акылман бакай өткөн жер. Кудайга шүгүр, ошо адам кыйынчылык менен өсөт экен. Кийин анан мамлекетибиз мени Ошко иштөөгө жиберди. Ирүү токуу фабрикасы иши жүрбөй калган экен. Мени эми партиянын убагында да барып иштейсиң деди. Барып иштеп, 5000 киши иштечү. Ошону мен 1 жылдын ичинде оңдодум. Мына ошол жылдарда абдан чоң ири ишкана болгондон кийин бүтүндөй Кыргыздын бийлиги Турдакын Усубалиев баш болуп карап отурчу. Акчаны Москва бөлчү, планды Кыргызстан ошол Москвага карата бар отчеттун баарын берип турчу. Анан ошол жылдарда эң башчы болгон областты башкарып турган Султан Ибраимович, аны менен 10 жылчы иштедим. Алымбековдун өндүрүштө өскөнү үчүн
аздыр көптүр урматка жеткен үчүн, жалтанбай иштеп берип 16 жыл жаштыгын ошто таштап кеткен үчүн. Кудай Таала куру койбой өнөрдөн кийин ыргайланган көрөнгөм, жүрө жүрө ош деген сөз дем берип, жүрөгүмдүн сүйүүсүнө бөлөнгөн. Ошол анан өзгөрүлдү абдан ош. Канча тигини биз келген убакта 180 байланган жандан 5000 кишиге түшкенчи. Коңшу болчубуз да, базар күндөрү сап барып хесап кетчүбүз. Жылдысы жанып эриткен, жыргалды бирге бөлүшкөн, жуурулуп тагдыр кошулган жубайым менин периштем. Надырбек Алымбековичти мен 70 жылдардан баштап билемин, мыкты өндүрүшчү экенин, өндүрүктү ишинен дагы издеп табуучу, ойлоочу болуп, бул СССРдын мыкты рационализатор деген чоң наамга дагы жетишкен. Бул Оштун комбинаттан иштеп чыгып кеткенден кийин муну алып келип туруп, ушул биздеги биринчи жолу Кыргызстанда эмес, Борбордо Газиде эң чоң килем комбинаты курula баштаган Кара Балтада. Ошол жерге алып барып комбинатты курбу бул киши. Комбинатты куруп, 6 жыл ичинде комбинатты куруп, ишке киргизип, ошол килем комбинатын мыкты кылып өздөштүрүп иштете алды СССР кезинде. Ошол жердеги мамлекеттерге жетип, көп сыйлыктарга баардыгына жетишти. Жанагы хлопчатый комбинат 300 километр мата чыкчу. Оштон Ташкентке жетчү. Бул абдан ири эме болчу. Кара Балтанын кемеси ал күнүгө 6 гектар килем чыкчу. 6 гектар күнүгө. Эгер аны жүктөп койбосок, темеге батпай кетчү. Эми Надырбек Алымбековди айта берсек, миң кырдуу, миң сүрдүү, миң түрдүү киши бул. Бул өндүрүштө жүргөндө Надырбек Алымбековдун сүрдүү киши болгон эмес. Мунун сүрүгүчтүү болуп, жаш келген специалисттерди, адистерди жөн эле кадимкидей кууруп, мыкты кылып тарбиялап, иштетип, ошону баардык иштеткен мына жерде шакирттери турат. Ушул жерде азыр болуп аткан жерде өзүңөр көрүп атасыңар, канча директорлор чыгарды бул киши, канча мыкты кишилерди чыгарды. Ошондой эле балдарын тарбиялады. Ушундай келип өзүнүн жеке өзүнүн аң сезими менен, канткенде дагы ушул кишинин абдан бир жакшы сөзү бар, адам өлөт экен, китеп өлбөйт экен деп. Качан болсо дагы бул жаратылышка кайрылып, бир болобу, эртең болобу, мына бул кишинин жазып кеткен ырлары, канча ырлар чыгып атат, бул колондор чыкты. Бул ырлар өчпөйт, бул кишинин аты өчпөй турган нерсе. Ошондуктан бул өчпөс атын калтырып, Кыргыздын эл акыны деген наамга дагы татыктуу болду. Азыр эми үзүрлүү мына 80 жашка келип калса дагы токтотпостон ошону жазып жүрүп атат. Эми бул киши менен мен ушу жетекчи катарында, директор катарында 20-30 жыл үзөңгүлөп иштеп калдык. Эми ар бир адам ушу биринчи мамлекет үчүн ойлойбуз. Бул жетекчи болуш керек, мамлекеттин экономикасын көтөрүш керек. Ошо менен мамлекетке жашоого өзүнүн мамлекетиге салым кошуш керек деп. Ошол биринчи салымдардын баардыгын бул киши кошту. Жетекчиден акын чыгыш, жетекчиден чыгып ыр жазыш, жетекчиликтен кийин чоң улуу философия, элге тарыхка из калтырыш, бул Алла Тааладан деп ойлойм. Илгери 7 булагы болгон экен. Азыр 3 калды. Биринен жылуу суу, биринен туздуу суу, дагы биринен көк кашка тунук, тиш какшаткан муздак суу мөлт эте агып турат. Теңдешсиз улуу жараткан Кудайды жан дүйнөсү менен жакшы тааныган ар бир пенде бул касиеттүү булактарга сыйынып, ибадат, зыярат жасап, үзгүлтүксүз келип турушат. Ырларым энем үчүн уюп жатат, санаалар мөндүр болуп куюп жатат. Аман жүр, айланайын, каралдым деп, арбагы апакемдин туюп жатат. Энекем эрте кетип тоңуп жатат, кусалып көкүрөктө толуп жатат.
кулуну киши болуп кеткенине Кудайга миң ыраазы болуп жатат. Бирдике ким? Баатырбы, улуттукпу? Буга чейин кайда эле унуттукпу? Заман келип кыргызга азат деген закымынан мезгилден жулуп чыкты. Көтөрөм деп оорду эл сынагын, көрбөй кетти таластай кең турагын. Аркасында бешберен тукум улап, арасында алардын мен турамын. Аркалайм деп намысты эл сынагын, алыста өлүп көргөн жок кең турагын. Ак тоюңда бүгүнкү ырымды окуп, айкелиңдин жанында мен турамын. Кийин жанагы эсир кулагандан кийин мен 4 жыл суракта жүрдүм. Ошол жылдарда абдан кыйналып жүрдүм, эч нерсе таба албай койду. Элүүгө чыгып калыптырмын карасам. Анан бир күнү отуруп тияк биякта мурунда бирдемке жазчымын. Кийин ошол жерде отуруп алып, же Кудай бердиби, ыр жаза баштадым. Ыр жазсам эле мырдап кетет, ыр жазсам эле ырдап кетет. Эки жылдан кийин неме жаштар союзуна кабыл алып, анан жаштар союзу 4кө бөлүнүп кеткен, мамлекет бир тыйын бербей чачылып кеткен. Элибиздин баягы сыймыктуу жаштар чогулуп туруп, мен чакырып алып, ушуну кайрадан башын бириктирбейсиңби Надырбек деди. 2 жылдын ичинде кайрадан баарын бириктирип чыктым. Бардыгы 9 жыл иштеп калдым. Агайыбыздын көптөгөн чыгармалары бул ушул биздин мекенибизге, жаштарды ушул патриоттуулукка, мекенчилдикке тарбиялаган чыгармалары өтө көп санда десек жаңылышпайбыз. Анын бири ушул жеңиш сабырдан кийин келет деген чыгармасы, ушул автобиографиялык чыгармасын биз дагы Талас мамлекеттик университетинин китепканасына алып, азыркы күндө университетке тапшырган 1-курстун студенттерине окутуп жатабыз. Себеби бул чыгарманы окугандан кийин көптөгөн жаштар ушул келечекте кыргыз элине, кыргыз мамлекетине чоң салым кошо турган мыкты жаштардан чыгат деп биз терең ишенебиз. Надырбек агабыз бул элдик акын. Бул 3 сыноодон өткөндө 3 мындай бир жакшы бир кыйынчылыктан, жакшылыктан ушундай немен өткөн. Бул биринчиси баягы жаш кезинде жетимчиликтен өттү, жокчулуктан өттү, согуштун учуру болду. Ушул азап тозокту көрдү бул киши. Экинчиси бул өзүңөр билесиңер ХБК 15 000 киши. Ошол жерде 14 жыл ошол элди башкарды. Анан кийин 14 жыл тиги немени башкарды, Кара Балтадагы килем комбинатын. Үчүнчү жагы бул үчүнчү сыноосу бунуку. Бул 50ге чыкканда бул акын болуп кетти. Сергей Михалков деген жазуучу болгон. Ошол жазуусунда ошол айтып кеткенде бул писатель от Бога депчи. Эмне дегенде мына өзүңүз көрүп атасыздар, жанагы мен айткан 3 этаптын баарын өткөндө бул ушу элге ушунчалык жакында, анткени элди мисалы биринчи этаптагы жетим жесирлер, кыйналып жүргөндөр байларды түшүнбөйт. Байлар болсо жанагы иманы барларды түшүнбөйт, имандуу кишилерди. 3 жолу ажыга барып келген, Куранды которгон, бийликте да жүрдү, кыйынчылыкта да жүрдү. Ошон үчүн мунун китеби окулуп аткан ушул да. Өзбек эле айткан 2 киши бар. Бирөө Манас, мына бирөө ушу киши. Бурустан эмеде. Жоламон. Атадан балага бурундан кийинки тукумга кала турган кылып чикем жазып кетти.
анан ашык деле жасалбайт чынын айтканда. Биз жаш кезден баштап дүйшөн тууралуу окуп калдык да. Ал окусаң ошол кезде эмне деген, ошол кезде Айтматовдун башына келгенин айтпайсыңбы? Кийинки муундар айнып кетпесин деген да. Мына ошондук үчүн эмени жазып кеткен. А чынында мындай тияк биягын карап, элдин тияк биягын карап турбаса, чынын айтканда эл башка болуп кетет. Мына ошо чекем билимге да, илимге дагы каягына да болсун, жана маңгурт болсун, бул эми мунун башталган темасы бул философия. Жаз деген bir керемет экен, жыл жаңылат экен. Адамдын чыгармачылык, адамдардын дагы жаңылыгы болот экен. Ушул ойдон мен качан болсо жазды күтөм. Кал болор менен же Бешташка барбасам да ушул эле чүйдүн тоолоруна бир нече жолу чыгып кетем. Кырга отуруп алып, кыңкылдап, ырдап, анан кийин ыйлап жиберем. Мындан ушундай коттук жерлерде төрөлүппүз. Ала тоону көп киши билбейт. Ала тоо эмне экенин билбейт. Ала тооду аралаган киши билет. Ала тоо ошо менен мен жазды, ошо ала тоодун кубаты менен жазды сүйүп калдым да. Балам жакшылап угуп турчу. Чоңойгондо аябай сага керек болот. Миң жыл илгери Карахандардын заманында азыркы биздин өзгөндө бир абдан чоң билимди болуя өткөн экен. Анын аты Имам Саракси деп коет. Ошол киши да аябай көп шаалардан билим алган экен. Ошол өзгөнгө келген чейин терең билими терең киши экен. Анан алар ушу бийликке каршы чүйлөп койгондук үчүн аны чуңкурга казып туруп салат. Зындан деп коет, билесиңби, зындан. Жерди коюп туруп да чыкпай турган кылып коет. Анан ошол жерде жердин алдында 15 жыл отуруп калат. Ошентип Ганафи Москва боюнча көкүрөгүндөгү топтолгон илим билимин ал сыртта отурган өзүнүн шакирттерине кагазы жок, калами жок, кыйкырып отуруп анан кийин аларды эмгегин жаздырган экен. Ошентип ортодон 15 жыл өткөн экен. 15 жылдык эмгегин 30 том китеп болгон экен. 30 томду түрк тилине котормосун мен өз колум менен кармап көрдүм. Карап отурсам, эмне деген алп эмгек. Ошондуктан өзүмдүн замандаштарыма, кийинки келечек муундарга айтып кетер сөзүм ушул: сабырдуу болгула, айланайындар, сабырдуу болгула. Сабырдан кийин сөзсүз жеңиш келет. Balası barda
жар болсун. Мен 50-ге чыкканча көм коюп жүрдүм. Мына ошол абдан эң бир керектүү жылдарым баары, жаштык жылдарым баары өтүп кетти. Ошон үчүн мен неме кандай дейин десең, мүмкүн абдан көп китептерди, эң бир керектүү, элге керек китептерди мүмкүн чыгарат белем. Бирок азыр деле Кудайга шүгүр, Куранды котордум 5 жыл отуруп алып, 8 жолу орден медаль берген экен мурдагы ишиме. Ошонун баары сандыкта жатат. Надырбектин аты кийин келсе да баягы акын катары менин атым чыкты да. Ошо жана атактуу кызматтарды аткарганым эч кимге деле кереги жок экен. Бирок мени турмушка үйрөттү да, турмушка үйрөнгөндөн кийин китептин мааниси да башкача болот экен да. Ыр жазбай далай жылы бөксөрөпмүн. Ыр сүйгөн ыйманыма шектенипмин. Арман жок, албан иш өтөдүм. Арман көп, акындыкка кеч келипмин. Eski tam en turat kıştağımda Evaktan esi жоқ dep buz bağıla Tübi bir tuğan balım men silerge Tügülüp tizmeŋerden sız bağıla Tursa yol boyunda Kordoş biri var de boylovula Atanem ak dilekten salgan ele Arbağın unut kılıp